Жыл сайын өткөрүлчү тоо куткаруучуларынын ар тараптуу 19 мелдеши Чүй облусунда өзгөчө кырдаалдар министрлигинин куткаруучуларды даярдоо мамлекеттик борборунун базасында Кумтөр компаниясынын уюштуруучулук колдоосу менен өткөрүлдү. Мелдеште негизги максат ушу бир жыл бою куткаруучулар кандай жакшы тажрыйбаларды алышты, ошо тажрыйбаларды бири-бири менен бөлүшүү, жаңы куткарууда колдонуучу методдорду, усулдарды бири-бирине үйлөшүп, ошо тажрыйба алмашуу болуп эсептелет. Мелдешке 4 команда катышты. Кумтөр 2, Кумтөр 3, Балыкчы өткөл базасынын командасы жана жарышка алгачкы жолу катышып жаткан Кыргыз Алтын компаниясынын өкүлү Солтон Сары Кенинин командасы атсалышты. Убрать давление! Убрать давление! Убрал давление! Қазір біздің балдар келді ғой. Хотя опыты жоқ болса да көрді. Бұлар бір женден бір нәрсе болып қалса қандай жардам береді уже білет. Емдігі жылға Құдай бұйырса бұларды бір обучениеге келтіріп деяқа МЧС-нің базасында. Мелдештин шарттары мүмкүн болушунча чындыкка жакын түзүлгөн. 3 баскычтагы ар тараптуу куткарууга шарттуу түрдөгү аттар коюлган. Бийиктик, химиялык коркунуч жана урандылар. Куткаруучулар мындан коопсуз, катасыз жана убактысында өтүүсү керек болчу. Бизге аябай кызыктуу болду. Биринчи жолу. Эми бул биздики каккан учебный катары болуп калды. Кийинки жылга буюрса даярдык көрөбүз. Биз баягы эстафета сыяктуу эле ойлоп келгенбиз. Оказывается, серьезный нерсе экен. Бул жизненный керек нерсе экен. Это команда Солтон Сары. Солтон Сары командасы алгачкы жолу катышып жатат. Даярданууда кээ бир нерселер эске алынбай калган. Кемчиликтери дагы бар. Кошумчалар керек жана дагы машыктыруу зарыл. Бирок биринчи жолкуда кечиримдүү эле. Начинающий. Мелдешке биринчи жолу катышып жаткан жаңы түптөлгөн Солтон Сары Кенинин куткаруучулар командасына эң башкысы жарыштарга катышуу жана ар бир баскычтардагы өзгөчөлүктөр менен толук таанышуу керек эле. Для первого раза это очень тяжеловато как-то. Менин ой пикирим, эмнелерди айтсам, биринчи жолу абдан кыйын болот. Бизде медицинада мындай системалар бар. Бир топ айырмачылыктары болот. Ал эми бул жерде өндүрүштө куткаруу иштери абдан кыйын. Этот самый работа здесь как-то очень тяжеловато, да? Бийиктик баскычы абдан татаал тапшырмалардын бири болуп саналат. Мында альпинисттик даярдыгы жок аткарууга мүмкүн эмес. Мелдештеги башкы нерсе түйүндөрдү байлоону билүүсү керек. 8 узлов есть. Түйүндүн 8 түрү бар. 8-чи, 9-чу жана тосмо. Жөргөмүш бар, бирок баарынан көп 8-ди колдонушат. Эмне үчүн? Себеби ишенимдүү. Чечилгени да бар жана эч качан үзүлүүлөр болбойт. Учурда 8-чи түйүн менен байланган. Биз аны бардык жерде колдонобуз. Мы его используем почти везде. Талай ээлери болгон өзгөчө кырдаалдар министрлигинин куткаруучуларды даярдоочу борборунун жоокерлери бул жолу мелдештерге сынактан тышкары катышты. Для нас это, как сказать, это же обыденное. Бул биз үчүн адаттагы эле нерсе. Күн сайын машыгуулардан өтөбүз. Ар биринин аракети бар. Анын үстүндө өзүбүздүн базабыз. Бардыгын 5 колдо эле билебиз. Знаем, как 5 пальцев. Негизги күрөш Кумтөрдүн 3 командасынын ортосунда болду. Алардын капитандарынын бири Балыкчылык Союзбек Абдулдаев Мелдештин жыйынтыгы боюнча мыкты капитан номинациясынын ээси болду. Бүгүнкү Мелдеш жылдагыдан мыкты өтүп атат. Коопсуздук жакшы сакталып атат. Ар бир спасатель өзүнүн коопсуздугун жакшы сактап, балдар уже такшалып калдык. Өтүктүн арканын немеге байлагылы? Эременге. Кумтөр командасынын жоокерлери өзгөчө кырдаалдарга караганда тажрыйбасыз куткаруучулар, анткени алар өндүрүштүн ар кайсы тилкелеринде эмгектенишет. Ал эми негизги эмгектен бош убактыларында гана машыгышат. На сайте у нас проходят
тренировки, учения. Биздин сайтта окуулар, машыгуулар болот. Бийиктиктин үстүндө иштөөнү, химиялык коргоону жана өрт коопсуздугу боюнча иш алып барууну үйрөнөбүз. Тоо куткаруучуларынын 19-чу мелдештери Комтөр 3 командасынын жеңиши менен аяктады. Экинчи орунга мурдагы турнир сыяктуу эле Балыкчы Өткөл базасынын куткаруучулары татыктуу болду. 3-чү орунду Комтөр 2 командасы алды. Мелдештин катышуучуларынын айтымында эң башкысы сыйлык эмес, иш жүзүндө колдонбойлу деген ниеттеги тажрыйба экендигин белгилешти.